Мекен кыйын мезгилде турганда дал ушул жаштар элдин саламаттыгы үчүн өз жанын тобокелге койгон. Күн түндөй пандемияда элдин жүгүн алган жаштар үчүн эң негизги ыйык милдет карапайым элдин оору мезгилинде жанында болуу, өмүрдү сактоо болгон. Добровольцев, или как они еще себя называют, антивирусные десанты, которые на безвозмездной основе работают в 2 смены. Кербени бүгүн Ордолу Ош шаарында 10 күн аралыгында Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, элдин үнүн угуп, өз программалары менен тааныштырган Эл үмүтү социал-саясий партиясы Ош шаарынын жашоочулары менен жолугушту. Биздин 3 негизги максат бар. Биринчи бул эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуш. Ал жакта президенттин указдары болобу, бийликтин кандай бир исполнительный власттын бир определенный реформалары болобу, же башка фракциялардын мыйзамдары болсо, ошол элдин талабына дал келсе, ошол элдин кызыкчылыгын коргосо, биз аларды колдойбуз. Если алар болсо, элдин кызыкчылыгын коргобосо, элдин талабына дал келбесе, биз аларды четке кагабыз. Анан үчүнчү эң негизгиси, мындай айтканда, колубузда курал, бул республиканский бюджет. Азыр жаңы чакырылышта ушул мындай айтканда куралды калтырып койду. Бул республиканский бюджет кайсыл тармакка, кайсыл аймакка кандай бөлүнө турганын мына ушул жактагы талапкерлер буюрса өткөндө депутаттар чечет. Ошондо биз терең анализ кылып туруп, Кудай буюрса оюбузду жыйып туруп, мындай жакшы жагына болсо, биз ошол жактан добуш берип, ошо акча каражаттарды жеткирип туруп, ошонун үстүнөн көзөмөл кылабыз буюрса. Эл үмүтү социал-саясий партиясында жалаң жаштар. Партиянын негизги максаты өлкөдөгү чырмалышкан эски саясий системаны жоюу, экономиканы көтөрүү. Ошондой эле негизгиси бул билим берүү тармагында кескин реформаларды жүргүзүү. Бул максаттарды көздөп жогорку кеңешке аттанган жаштар элдин колдоосуна гана ишенет. Анткени талапкерлер калың элге артында колдоосу жок эле өз алдынча аттанган партия экендигин эскертти. Мен 16 жашымда мамлекетиме, мекениме ант бергем. Ошол антымда ушул күнгө чейин так данат бекем туруп келүүдөм. Биз бүгүнкү күндө элибизде болуп аткан адилетсиздүүлүктөн, жерлерде болуп аткан адилетсиздүүлүктөн жана айтылып кетти, билим берүү тармагында, медицина тармагында, бүткүл тармактарда болуп аткан адилетсиздүүлүк, ушул баарысы бизди ушул жолго чыгарды. Биз бул жолдо элибизге, момун мусулмандарыбызга, мекенибизге, элибизге, журтубузга ак кызмат кылганы чыктык. Кудайым буюрса биз ак кызмат кылып, мамлекетибизди улуу мамлекетке айландырганы бүткүл күчүбүздү сарптайбыз. Үмүт Кербени аркылуу элди чогулткан жаштарга шаар тургундары кызыктырган суроолорун беришти. Суроолор элдин көөдөнүндөгү көйгөйлөр болуп, изи түгөнбөгөн миграция агымын токтотуу, билим берүү сапатын оңдоо, экономиканы чыңдоо маселелери. Эл үмүтү социал-саясий партиясы бул суроолорго даяр программаларын элге уктурду. Биз эгерде ошол жакка бара турган болсок, ушул микрофон таасирдүү болот. Биз ошол бир микрофондон миңдеген миллиондогон биздин карапайым элдин көйгөйлөрүн чечип турабыз. Биз ал жакта маселени коркпой айтып келгенбиз, анткени артыбызда бизнесибиз жок. Биз айтып келгенбиз, артыбызда корко турган ишибиз жок. Ошон үчүн эгер бара турган болсок, биз өлкөбүздү тоноп жаткан, 30 жылдан бери сиздерди чарчаткан, ушунчалык бир ыплас иштер менен жүргөн саясатчылардын системасын бузабыз. Ош шаарынын тургундары буга чейин да Эл үмүтү социал-саясий партиясы тууралуу кенен маалыматтарды интернет булактарынан угуп, окуп келишкендиктерин билдиришти. Эми алар мындан кийин да дал ушул партияны тандай тургандыктарына токтолушту. Бир ишти аткарайын деп берилип, өзүнүн жүрөгүн арнаган партия бул жөнөкөй партия эмес. Ошон үчүн мен анын алтындай сөздөрүнө ишенип, мен да ушул партияны сүйүп келдим, жакты аябай, максаттары жакшы экен алдыга койгон. Иш жүзүнө асса биздин элдерибиз жашоого жеңил көз карашта карап, жашоо өзгөрүлөт деген үмүттөмүн. Программалар аябай жакшы. Эми бизге баягы жаштар келсин деп сүйлөй беребиз. Эми чын жүзүндө бул Эл үмүтү партиясын колдоп, чын иш жүзүндө көрүшүбүз керек да. Атабай эски депутаттар келе берет, анан кийин эле кайра баягы партиянын аттарын өзгөртө берет, анан кайра эле келе берет. Ошол эч нерсе өзгөрбөйт да, барат. Баягы шайлоо убагында жакшы эле убадаларды беришет. Анан баары эле креслого отургандан кийин убадалар жок. Баягы эле өздөрүнүн эле баягы курсагын тойгозуп, бизнестерин коргоп эле жүрүшөт. Азыркы мына эмелер чыныгы баягы элдин көйгөйүн айтып келген, чыркап жүргөн жаштар. Мен şu Эл үмүтүгө 30 адырдан келдим.
shularni eshitib, yaxshi tomonlarini eshitib, hamma yo'g'ini eshitib, bularni qo'llab quvvatlagani keldim. Shunday bizni Qirg'izistonimizga shunday yosh kadrlar kerak. Дал ушундай жолугушуу Кара Суу шаарында өттү. Эл үмүтү социал-саясий партиясынын курамын тосуп алган кара суулуктар жолугушуу элге дем берип, келечекке болгон үмүттү, ишенимди арттырды деп белгилешти. Булардын максаттарын уктук, эски немелерди көрдүк деп атат. Эми мына жаңыланууга келдик. Балдарыңардын, неберелериңердин келечегин ойлоп, бизди колдоп коюңуздар деди. Бизге сөз макул келди. Biz bulardı qoldayız, söz. El Ümit Partiyasının Kara Suu eli çın yürekten şaylap beredi. İşenem men dağıga. El Ümit'inin nemesin okudumda men jana programmasın. Mına şu programmasında janağı taza su boyunca, mini gesteri boyunca, anan jaştardı özünün nemesinde komandasına tartıp jaştardı ilim bilim arkulu önükön bakıvat өлкөгө жеткизүү боюнча кылган иштери мага жакты. Анан катарыбызда эски саясатчылар жок деген жерде жакты да. Мурда биздин ичибизде эч жогорку кеңеште депутат жок, бизде баягыдай коррупционер, чиновниктер жок. Анан кармалып, камалып, кайра чыккандар да жок. Жанагыдай акталгандар да жок. Бизде таптаза балдар, чет өлкөдө окуп келгендер да ушу Кыргызстанды өнүктүрөм дегендер деген үчүн ушу партиянын чогулушуна келдим да. Бизге аябай сөздөрдү, кооз сөздөрдү сүйлөп, бирок аткарбай келген бир да депутатты көрбөдүм. Чындыгында жөнөкөй элдин арасынан чыккан жаштар экен да. Анан мен буларды карап туруп, булар кандай сүйлөйт экен деп баягыдан бери баамдап турсам, баягы карапайым элдин жүрөгүндө сөздөрү сүйлөп атат да. Мен аябай толкунданып турам, мен ыраазы болуп турам. Мурунку поколение кыла албагандарды, мурунку баштапкы кыла албаган президент депутаттарыбызды булар кыла турган адамдар экен да. Берели буларгачы, мүмкүнчүлүктү берели, колдойлу, кубаттайлы. Келгиле ушул акчанын жаштар партиясы көбөйсүн. Эл үмүтү социал-саясий партиясы баштаган үмүт кербени өз жолун Баткен облусуна карай улантат. Жаштар жеринен жергиликтүү элдин көйгөйүн угуп, багыттуу программалары менен тааныштырат.